Ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеодо мен кантип интернет аркылуу вложение алып, акча салып иштесек болот. Бүгүнкү видеодо ушул нерсени кеңири көрсөтүп берем. Андыктан мен тандаган платформа бул узак убакытка иштейт деп ишенем. Себептерин мен азыр бир аз убакыттан кийин айтып берем. Алгач регистрация болуп алайлы. Регистрация болгон ар бир адамга $1 бонус катары бекер берилет. Кадимки акча. Регистрация болуш үчүн ссылканы басабыз. Андан кийин бул зарегистрировать дегенди басабыз. Бул жерде баскандан кийин бизге бул электронный адрес почта жаз деп чыгат. Ушул жерге электронный почтабызды жазабыз. Электронный почтабызды жазгандан кийин бизге бул жерден получить смс деген турат. Ушуну басабыз. Муну баскандан кийин биздин бул жерге жазылган электронный почтага код барат. Ошол кодду алып келип бул жерге жазабыз. Электронный почтаны ачканда бизге дигитал тыйым деген жерден кандай код келди? 470302. Ошону сайтка барып жазабыз. Андан соң бул жерге пароль түзөбүз. Паролду англис тилинен жазасыздар. Чоң тамга, кичинекей тамга жана цифра катыштырып жазсаңыздар болот. Жана ошол түзүлгөн паролду бул жерге кайталап жазып, зарегистрироваться дегенди басабыз. Зарегистрироваться дегенди баскандан кийин биз сайттын ичине кирип алабыз. Бул жерден бул закрыть дегенди басып койсоңуздар болот. Эми сиздерге сайттын ичин тааныштыра кетсем, бул чекедеги турган сиздердин профилиңиздер болуп саналат. Ушул профилди баскандан кийин биз бул жерде $1 бонусту көрсөк болот. Бул биздин $1 регистрация болгонубуз үчүн бекер бонус катары бизге берилди. Эми бул үйдүн сүрөтүн бассак, бул главный экранга чыгабыз. Ушул главный экрандан биз могул жерде мисалы подписки деп турат. Ушул жерге кирсек, VIP тарифтери менен таанышабыз. Мисалы VIP 1 тарифи $20 турат жана күнүмдүк прибыли 0,6 цент доллар. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде прибылдин баасы канчалык аз болсо, бул жерибиз ошончолук платформа көбүрөөк мүнөткө иштеп берет бизге. Мисалы буга чейин жанагындай проекттерде $20, $10 депозит жасап эле $3-4 чыгарып кетип атабыз. Ошолор рискованный болуп саналат. Риск көп аларда. Мисалы биздин депозит $50, бирок күнүмдүк прибылибиз $1,5. Демек бул сайттар аз төлөгөн сайттар бизге көп убакытка иштеп берет. Экинчи варианты бул жерде VIP 1 тарифи, 2 тарифи 3, 4 тарифи $500 болуп турат. Андан кийин бул жерде карасаңыздар VIP 5 тарифи уже ачыла элек. Бул VIP 5 тарифин сатып алганга болбойт азыр. VIP 6 тарифи, VIP 7 тарифи дагы эч кандай ачыла элек. Ушул жерден дагы ишеничтүү түрдө ишенип иштеп алсак болот. Бул тарифтер ачылмайын. Бул сайт дагы жабылбайт да, иштеп берет. Али 3 тарифти ачыш дагы бар деп ойлойм, убакыт бар деп ойлойм. Ошондуктан азыртан иштесек болот. Мисалы $20 менен VIP 1 тарифин алсаңыздар күнүнө 0,6 цент иштеп берет. Ал эми $50 пополнение жасасак күнүнө $1,5 иштеп берет. Андан сырткары биз бул жерде бонустарды дагы кошумча алсак болот. Мисалы VIP 2 тарифин $50 алыш керек болсо, анда бул жерди басабыз, сары жерди басабыз дагы. Бул жерден биринчи эле биз настройка дегенди басып, торговый вывод үчүн пароль коюп алышыбыз керек. Ал үчүн получить дегенди басабыз. Электронный почтабызга дагы код барат. Ошол кодду алып келебиз. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде безопасность жагы дагы аябай өнүккөн. Жакшы мындай ишке кирген да. Мынакей достор, кодду дагы алып келдим. Окей дегенди басып, следующий шаг дегенди басабыз жана бул жерге торговый пароль коебуз. Мисалы цифрадан койсоңуздар болот. Торговый пароль бул жерге коебуз дагы цифрадан, аны бул жерге кайталап жазабыз. Экөө окшош болуш керек. Андан кийин подтвердить дегенди басабыз. Подтвердить дегенди баскандан кийин биз торговый пароль коюп алдык. Эми кайрадан башынан жанагы жака кайтабыз. Бул жерге кайтабыз дагы. Мына бир обновление алып койдум. Эми мына оплатить дегенди басабыз. Оплатить дегенди басабыз жана бул жерде недостаточный баланс деп турат. Бул жерде пополнение дегенди басабыз. Ушул жерден биз ушул адреске скопировать этип алып $50 которобуз. Ушундай жол менен биринчи вариантта пополнение жасасаңыздар болот жана экинчи вариантта сиздер профилди басып туруп ушул жактан дагы пополнение кылсаңыздар болот. Азыр. Бул активы дегенге киребиз. Жана ошондой эле бул жерден депозит деп турат. Ушул депозит деген жерди басып туруп, кайра эле ушул жер чыгат. Ушул жактан дагы пополнение кылсаңыздар болот. Мынакей адрести скопировать этип алдык. Убантабыз. Адрести скопировать этип алгандан кийин биз, мисалы мен азыр Binance'дан котороюн деп атам. Binance'га кирем. Андан кийин бул жердеги вывод деген баскычты басабыз. Отправить через криптосеть дегенди тандайбыз жана бул жерге адрести коебуз. Скопировать этип келген адрести коебуз. Андан кийин сетьке Tron TRS20 дегенди тандайбыз. Бул жерге болсо $51 деп жазабыз. Себеби $1 комиссия кармайт дагы $50 түшөт ал жака.
Андан кийин бул жерден вывод средства дегенди басып акчабызды чыгарабыз. Адрести дагы бир жолу текшерип коебуз дагы. Подтвердить кнопкасын басып, коддорду жазып акчабызды чыгарабыз. Мынакей достор, платеж кетти успешно. Эми сайтка барабыз. Азыр биз сайтка келдик. Сайтты карайлы, акчабыз түшүптүр. Эң сонун эми болсо акча түшкөндөн кийин бул ортодогу колдун сүрөтү турган жерди басабыз. Андан кийин бул покупка дегенди басабыз. Бул жерден кайсы тарифти сатып алышыбыз керек? Мен мисалы $50 тарифти сатып алып атам. Буну басам. Эгерде сиз $20 тарифти сатып алган болсоңуз, анда буну басасыз. $150 болсо буну басабыз. Азыр мен мына сарыны басам. Андан кийин оплатить дегенди басабыз. Андан кийин USDT счет 51 USDT деп турат, ушуну басабыз. Эми оплатить дегенди басабыз. Эми отправить дегенди басабыз. Бир аз күтө турабыз. Эми болсо бул жерде реклама дегенди басабыз, дагы реклама көрөбүз. Уже иштей баштадык. Караңыздар. Бул жерден звугун өчүрүп алсаңыздар болот. Либо жанык түрдө эле көрсөңүздөр да болот, звугун угупчу. Бул жерде карасаңыздар 5 секунд 4 3 2 деп туруп, мына жерде получить деген кнопка чыгат. Ушуну басабыз. Мына получим деп чыкты. Муну жылдырып атпайбы үстү астыга? Ошол жерде басабыз да. Мына дагы кетип атат. Эми получить да басабыз. Мынакей получим деп бул жака чыгып атат. 1,5 иштешибиз керек. Биз азыр 1,2 эле болду бизде. Ошондуктан дагы 1,5 болгуча бул жерде получить дегенди басабыз. Мынакей 1,5 болду, дагы получить дегенди бастык. Болду, получить дегенди бассак, эми кайра бербейт бизге. Себеби биз 1 күндүк лимитти толтуруп бүттүк. Мынакей күнүнө ошентип $1,5 иштеп турабыз. Эми кабинетибизге кайтып келе турган болсок, биздин балансыбыз 100 болуп калды. Бул дегени азыр көрсөтүп берем сиздерге. Муну карасаңыздар, мисалы бронза тарифин алдык, $50 алдык. Күнүнө $1,5 иштеп берет. Максимальный доход $100. Биз $100 максимум иштей алабыз. $50 $100 болот да, 2 эсеге көбөйтүп иштейбиз. Эгерде биз $500 пакет алганда, анда $2000 иштемекпиз, 4 эсе иштемекпиз да. Ошонун графиги бул. Мисалы сиздер $20 тариф алсаңыздар, анда максимум $30 иштейсиздер. Башкача айтканда 1,5 эсе акчаңыздар 1,5 эсе көбөйөт деген сөз. Бул ошонун далили, максимум $100 иштейбиз. Бул жерде активы дегенди бассаңыздар, мисалы мына жерден көрүнөт сиздерде учурда канча баланс бар. Ушул жерде көрүнөт. Бизде азыр $1,5 бар. Так, видеону көрүп бүткөндөн кийин кайра бул жерде басабыз. Мына жерде басып коюшубуз керек. Бул жерде дагы завершить дегенди басабыз. Бул жерде реферальный ссылканын астындагын басабыз. Ушул жерден получено деп чыкты. Эми заданиябызга алгандан кийин эми могул чагылганды басабыз жана бул жерден продать кылабыз. Азыркы монетаны продать кылабыз. Бизде азыр 1,43,75 деген бар экен балансыбызда. Бул дегени $2 болот экен. Provision максимальный лимит дейт. Лимити 1ден башталат экен. Негизи мен туура эмес жазып койдум азыр. Доступно менде 1,14,78 бар экен. Ошондо 1,6 цент доллар туура эле болду. Эми мына продать дегенди басабыз. Подтвердить дегенди басабыз. Мен курсун көрүп алдым. Эми бул жерден алмаштырып алдык. Профилге кирип бул жерден балансыбызды көрсөк болот. Активы деген жерде мисалы биздин баланс азыр 2,6 болуп калды. 1,6 биз бүгүн видео көрүп иштедик. Задание прибыльн. Ал эми $1 бизге биринчи катталганда бонус болуп берилген. Ал эми акча чыгарыш үчүн мына вывод дегенди басабыз жана бул жерде $10 баштап чыгарабыз. Бул жерде привязать дегенди басып, USDT ТРС20 адресибизди коебуз. Анан бул жерге получить дегенди басканда электронный почтага код барат. Ошол кодду алып келип туруп эле муну басканда биздин акчабыз кошелегибизге барып түшөт.